Жан дүйнөбүздү байыткан албетте бул музыка, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ал эми ошол музыканы тартуулайын болсом, өзгөчө ар кандай, ар кайсы тилдерде ырларды ырдап берем деп келип калган бизге коногубуз бар. Бир учурда Delmar тобу деп укмуш бир популярдуулукка жеткен топ бар эле. Мына ошол топ азыр эмнегедир Кыргызстанда же болбосо жок болуп кеткен. Бирок дагы да жандантам, жеке ырчы катары чыгам деп аткан бизде мына ошол топтун жетекчиси бар. Азат Раимбердиев. Айта кетүүчү нерсе, Кыргызстандагы үндү эң бийик алып бере алган мырза деп та тааныйбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиңиз. Салам. Кутман таң. Кош келиңиз. Негизги биринчи эле суроо болсун, ошол Нежная принцесса Майя деген ырды укканда эле дароо Delmar деп 3 жигит көз алдыбызга элестейт. Сиз, Азат Раимбердиев, Сардар Түркменов и Ролан мырза, Ролан Сейилбеков. Анан ошол үчөөңүздөр бир чыктыңыздар, анан аябай укмуш бир бум болду. Жаштардын баардыгы сиздерди сүйүп укту. Эмне жаштар эмес, башка мундагы, улуу мундагылар дагы. Көбүнчө айымдар. Көбүнчө айымдар. Канышаң бар беле, айтып берчи, ким кандай айым болду экен деп сынап. Эми ошондо Delmar азыркы учурда каякта же кайра чыгабы ушулар туурасында айтсаңыз. Мен азыр жекече чыгып атам, жеке артист болуп. Азыр буюрса, Кудайым буюрса, принцессаны жаңыртып, жаңы аранжировка жаздык. Азыр Кайрадан чыгат. Кайрадан чыгат, эми бирок кичине куплет жагында сөздөр өзгөрүлгөн болчу. Азыр мындай заманбап стилде буюрса, эми назарга буюрса чыгарабыз. Ролан болсо, азыр студиясы бар, азыр көптөгөн артисттерге аранжировка жазып берип атат, ырларды жазып атат, радиодон чыгып атат, диджей катары, аранжировщик катары. Сардар Түркменов болсо, Delmar деген ат Сардар Түркменовго калган. Ал дагы өзүнчө топ уюштуруп, азыр аракет кылып атат. Кудайым буюрса, ырлар чыгып атат азыр. Кудайым буюрса, эфирге балким келип калар силердин эфириңерге. Бул учурга чейин байкаганыбыз боюнча Казакстанда жүрүп келдиңиз, анан буга эмне себеп болду Кыргызстандан кетишиңизге? Кыргызстандан кеткен деле жокмун. Казакстанда жума сайын келип турдум, анткени биякта бүт үй бүлөм, ата-энем биякта. Кыргызстан жүрөктөн эч качан чакка чыкпайт. Барганда да Казакстанга барып таанытып келдик Кыргызстанды. Мисалы, мен өзүм тобум бар. Live band деп коет. Жандуу үнү. Раматылык Батырхан Шүкенов тирүү кезинде келип бизди угуп, мага келип колумду кысып, сен кайдан болосуң деп менден сураганда, мен Бишкектен болом десе, тиги досуна айтып атпайбы, Олжас айтпадым беле сага, Казакстанда мындай ырдай албайт депчи. Ага, өтө мындай жакшы киши, өнөрдү сөзү аябай мындай түрткү берген да. Анан баягы мисалы айтып калышат да, көбүнчөсү мисалы аракет кылышат, мисалы Казакстан шоу бизнесине киргенге да аракет жасашат дейт. Биздин арабызда ошол эле Марсель аттуу биздин кыргыз жигит ал жакка барып Казакстандын шоу бизнесине кирди. Анан сиз аракет кылып көрдүңүзбү? Эң негизгиси продюсер айтат, сен чыкканда казакча ырдаш керек болосуң. Анан Кыргызстандын атынан көп жанакы международный фестивалдарга чыгып атсаң, желен Кыргызстан желен кармасаң, мындай мен элге Марсельге анын чыгармачылыгы деле жакшы, ал мен бирок ал кичине туура эмес болуп калабы деген ой келчү да. Анан көбүнчө орусча ырдап, бирок Казакстандарда андай казакча ырдаш керек болот да. Мен тилим келбей да ушундай көнө албай койдум. Ал эми бүгүнкү биздин Таң маанай программасынын темасы бул тилдер туурасында сөз кылып атабыз да. Ар кайсы тил, сиз кайсы тилдерде ырдайсыз? Эң негизгиси бул англисче болуш керек, анан грузинче, французча, айырмасы жок ырдай беребиз. Түшүнбөсөк деле ырдайбыз. Кантип ошол мисалы англис тилине макул аны түшүнөсүз, да, бирок грузин тилин, француз тилин мындай ырдаш үчүн өздөштүрүш керекпи же жон гана үйрөнүп алып же болбосо баягы уккан боюнча жаттап алып ырдаса болобу? Жок, интернетте мисалы азыр транскрипция деген понятие бар, которсо болот, ал мындай оорчулук жаратпайт, оорчулук жаратпайт. Билсе болот да, маанисин, эмне жөнүндө ырдап атасың.
Келиңиз анда бизге ырдап бербейсизби? Көпчүлүк биздин көрүүчүлөр күтүп калды болуш керек. Ооба. Жөн эле айтып атабы же чын эле ырдайбы деп? Азат Раимбердиевдин жандуу аткаруусунда азыр ырдатабыз. Биринчиден принцессаден ырдап берейин. Орусча бардык айымдарга арналсын, ханышаларга, ханзадаларга. Тону в этих прелестных глазах, без следа, в объятиях твоих нежных хочу быть всегда. Вкус твоих губ, тепло твоих рук согреют меня, как увижу тебя. Ты ведь для меня одна, нежная принцесса моя. Знаешь, нет мне жизни без тебя. Так хочу обнять я тебя, милая моя. И что бы ни случилось, ты знай, где бы ни был я всегда с тобой. В сердце сохраню навсегда нежный голос твой. Ай, бале, баракелде. Рахмат. Мына ушул албетте биз студент болуп жүргөн убакта өзгөчө хит болуп, ар бир Сиз студент кафе болсоңуз, ресторан, кичинекей кыз болчу. кафе ресторандарда, ар бир ушундай бир ойноочу, эс алуучу жерлерде жаңырып турган. Анан үч мырза бир башкача дем менен чыккансыздар, ошол кез кайра бир көз алдыбызга элестеди. Азыркы учурда бул кайрадан жаңыртылып чыккан болсо, бардыгы эле чогуу ырдайт болуш керек, анткени жаттап да калышкан Ностальгия көпчүлүгү. болуп, Ооба, көпчүлүгү бул ыр менен кошо жарышып ырдашат дегендей. Кайра чыгышына биз да тилектешпиз да. Анан негизинен мына ошол топту сиз азыр жеке ырчы катары чыгып атам деп атпайсызбы? Кайрадан мындай топта чыгайын деген ойлор барбы, пландар балким? Балким концерт беребиз. Сунуштар болуп атат. Чогуу бир группа болуп концерт бербейсиңерби деп. Кайра топтолуп, Кайра топтолуп. Бирок жанакы эски ырларды жаңыртып чыгабыз го деп ушундай ойдо. Кудайым буйрса эми көрөбүз, эми күзгө карата балким чыгып калар. Анда кийинки кайсыл тил? Грузин деп калдыңыз же француз тилиби? Грузин тилинде ырдап көрөлү. Макул. Эмне жөнүндө ал, сүйүү жөнүндө болсо керек анда. Жок, грузиндеримде сүйгөн птичка невеличка деген ыр экен да. Которому читто гритто деген. Читто гритто. Mera mamleri, zubzirozitsa samba hisperi. Tu da me esperi, terera da te esperi. Sera la joba, tere sama te esperi. Alba sembera, tu da mandatles hodam esperi. Chito, grito, chito, margarito da. Chito, grito, chito, margarito da. Бали. Жан коштуп келесем бүтүп калгам да. Грузинче кетти, эми кезек французчага келди дегенде французча ырдап бериңиз эми. Французча сүйүү жөнүндө болсо керек дегенде баягы француз эле аябай сүйүүгө жакын го. Өзгөчө эле жанагы. Сүйүүнү эле айтып калыптырсыз бүгүн албастан. Эйфель мунарасы деп калат, баардык сүйүшкөндөр ошол жака барганга аракет жасашат. Жода сендин ырын ырдап берейин, балким таанылуу эле ыр. Чогуу ырдап берсек деле болот. Эртең менен үнүм кичине ачылбай калыптыр. Негизи физиология боюнча киши тургандан кийин бир 2 саат өтүш керек. 1,5 эле саат өттү. Ошондуктан аракет кылам. Капа болбоңуздар. Ачылбаган ушундай болсо, ачылганда кандай болот? Балким сырткары дагы тамашалашып калдык элеге, баягы эртең менен силер ырчыларды сынаган эле чакырасыңар деп айтып калдык. Таңкы сыноо. Анда кеттик. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour que t'es dans une masse sans tes poids, sans tes bonnes, sans des rêves. Oh, et si tu n'existais pas, j'ai sens des vrais de l'amour. Comme un père quand devant ses rois, tel comme un don toujours, et qui n'est pas. Que si tu n'existais pas,
Dis-moi pour que j'existerai. Dispassant en tes bras quand je n'aimerai jamais. Que si tu n'existais pas, je ne sais que peut-être plus. Ya böyle. Dans ces pas qui ne pas décrire pas, je me sens perdu. J'ai renversé de toi. Tududut. Tududut. Бали. Соның Легендарный айтпару. балладалардын бири, өзгөчө хит жана азыр деле хайстердерди албасын, бар өзгөчө мындай кулак төшөө угуп кала турган ырлардын бири экен. Сон. Ооба. Ал эми ырларды го сиз өзүңүз айткандай оңой эле аны которуп эмне жөнүндө ырдап атканыңдарда жүрсөң болот дедиңиз. Кайсы тилдерде дагы сүйлөй аласыз? Англис тилинде сүйлөй алам. Кыргызча, орусча санап эле коеюн. Экөөңүздөр сүйлөшүп көрбөйсүздөр. Байкайлы да. Англис Сынайын деп атат. Айтып биз сынайын деп атат. Okay, let's do it. Okay. Okay. What do you plan in future in a musician, maybe in our country, maybe in other country? Today now I work on my album. First, this is this Princess, old song, but maybe after 2-3 weeks you can see it on TV, new video, and I'm working on a new song now. Yeah, it's Yes, great. yes, It's okay. great. Yeah, I will be wait. Болду. This сүйлөбөсөк айпери түшүнбөй калса эмне болот атат деп. Бир аз түшүндүм, бирок жалпысынан эмес да. Ооба. Жакшы, мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерде да суроолор пайда болгон болсо, байланышка чыксаңыздар болот. 56-56-72 номери аркылуу. Анан Азат айтсаңыз, мисалы сиз Казакстанда жүрүп келдиңиз, ошол эле 5-6 жылдын аралыгында баягы ал жактын шоу бизнеси менен биздин шоу бизнести салыштырдыңыз да. Ооба. Кандай мындай өзгөчөлүктөр бар? Кандай мисалы ал жактан чыгып кетүү оңойбу же биз жактанбы? Ал жактан чыгып кетсе кандай пайдасы бар биз жактан дегендей мындай өзгөчөлүктөрүн айтып берсеңиз. Азыр мисалы интернет өнүгүп атпайбы? Любой артист азыр мисалы жакшы продукт чыгарса, жакшы ыр чыкса интернетке таанымал болуп кетет да. Анын айырмасы жок. Тажикстандан чыгасың, Өзбекстандан чыгасың, Казакстандан чыгасың, сага ылайыктуу да. Талантың, өнөрүң бар болсо, сен жакшы ыр чыгарсаң, сен угарманың табылат дегендей. Казакстанда албетте шоу бизнеси аябай өнүккөн, көптөгөн студиялар көп, жакшы сапаттуу студиялар. Сведение деп коет, жанагы үнү жакшы чыгат, ырларда мындай радиодон чыкканда мындай жандуураак. Бирок азыр Кудайым буйрса биз Кыргызстанда көп таланттуу артисттер чыгып атат азыр, жаш артисттер. Ошолордо аябай көп потенциалы бар. Кудайым буйрса эми элге чыгышат деп ойлойм. Дүйнө жүзү Кыргызстанды таанытып, Кудайым буйрса. Ошол Казакстанда мындай жүрүп келгенде албетте жакшы мындай мага жакшы тажрыйба болду. Студия боюнча, аранжировка жазган боюнча, ошонун баарын бияка келип, өзүм студиямды уюштуруп, азыр ошонун баарын бияка алып келебиз. Жакшы сведенщиктер балким келет бияка иштегенге, ушундай бир ойлор бар. Демек өзүңүз студияны алып келип, демек аранжировканы дагы, үнү дагы бул жактан жазып, ал жактагы топтогон тажрыйбаларыңызды бул жакка албетте бересиз. Демек, Кыргызстанда дагы мына ушундай сапаттуу студия, сапаттуу ырлар жаралат, Кудайым буйрса. Жогоруда ушундай ой айттыңыз, мисалы талантың болсо, кайсыл жерде болбо, сен жылдыз боло аласың, же болбосо эл сен үчүн баалай алат дедиңиз да. Чынында талантты кыргыз эли кандай баалайт деп ойлойсуз? Кыргыз элин Кыргызстандын ичинде алып караганда. Эми ал элге жакыныраак болуш керек, огону биринчиден. Эң негизгиси элге жакыныраак, сөздөр да мындай лайыктуу болуш керек, мындай жакшы сиңиш керек да, ошолорчу. Ошондо ыр жакшы чыгат. Мен моюнча, мисалы, элге жакын болуш керек да, жөнөкөй мындай. Ошол мисалы зарубежке же мындай всемирный популярдуу болсун деп ал жакта башка как
башка правилалар бар да. Башкача болуш керек. Тенденция деп коет. Азыр дип хауста көп ырлар чыгып атат мындай заманбап стилдерде. Ал эми азыркы ошода биздин эстрада ырчыларыбыз арасында жаштарды алып карап көрөчү. Сиздин оюңуз боюнча кимиси чыныгы таланттуу деп ойлойсуз? Мен андай баа бере албайм. Көбүнчө ушундай суроолорду берет. Эмне үчүн мындай деп айттың деп. Эмне үчүн баалай албайсыз? Менин оюмча көп артисттер ар бир артисттин өзүнүн угарманы бар. Ал эң негизгиси. Анан бирөөгө баа берип ал мындай туура эмес болуп калат го деп ойлойм да. Бирок мага жагат деген болсо, мага Омар Арсен, Мирбек Атабеков албетте жагат. Таланттуу. Мага жакыныраак болот да, стиль боюнча. Менин досторум болот, менин кесиптештерим. Себеби дегенде досторумуз айтасыз. Бир чыгып калганбыз дебейсизби? Бир шоу бизнеске аралашып калганбыз. Ошол Delmar тобу түзүлүп, популярдуу болуп турган убакта сиздер аябай бир жаш жигит мырзалар элеңиздер. Ошол убактарда кандайдыр кызыктуу окуялар болсо керек. Баягы эми гана шоу бизнеске келгенде ал убакта Instagram деген жок, интернет деген жок болчу. Интернет болчу бирок эми аз эле мындай азыркыдай кеңири таралган меселе. Балким ошол убакта сиздердин көрөрмандарыңыз бар, балким башкача көз карашта карай билесиздер. Кандай болчу ошол убакта? Азыр мисалы Instagramдан карап калышпадыбы? Ал убакта кандай эле? Азыр Instagramды баары эле тыңшап жүрүшөт бирин сынап. Ал кезде Instagram жок болчу, анан кызыгыраак болчу деп эсептейм. Анткени көп мындай закулисный эмеде көп аябай мындай кызык окуялар болчу. Мисалы Delmar уюштурулганда элестетип көргүлө, эми биз принцесса менен спасти любовь деген эки ырды жазган болчубуз да. Анан 3 саат өткөндөн кийин, 4 саат өткөндөн кийин биз Спартак аянтында стадионунда чыкканбыз да. 10.000 публикага биринчи жолу. Ага Нурлан Мамекеев деген продюсерибизге чоң рахмат. Анткени ал барып сүйлөшүп, анын досу машина сатып аткан болчу да ошол кездечи. Германиядан 2 машина келген болчу. Бир Е-класстагы лупатый Mercedes деп коет, анан Jeep Cherokee. Алар базарда турат, сатылбайчы. Анан досуна чалат, кел эме машина турат да, бензинди куюп берем, сен машиналарды алып кел дейт да. Студияга алып келип азыр балдар азыр ушу машиналарга отурасыңар дагы, Спартак стадионуна барабыз, ошол жака көрсөтүш керек, силер мындай артистсиңер, өзүңөрдү жакшы мындай алып жүргүлө деп мындай. Ушундай унаа менен келди. Унаа менен келди деп мындай сөз чыксын деген. Шоу бизнесте билесиңер, бар бир сынаш. Биз келдик антиякта көп адамдар турат, эч кимди киргизбей атат тиякта. Анан силер азыр машинеде отуруп тургула, чыкпай тургула, азыр мен кирип сүйлөшпөйм. Кирип эки бирканы алып келди, артист деген. Мына моголор колуңузга карматып азыр жай чыгасыңар да, могу машинелерден шашпай жай чыгып, мындай эметип эки жакты карап туруп, анан киресиңер дейт. Мейли деп чыгып өзүбүз толкунданып атабыз. Кирип анан стадионго кирип баары ким эле келди экен, бул эмне деген артисттер экен, Россиядан келгенби, же Казакстандан келгенби деп эле баары карап калышты. Анан биз кирип, Нурлан болсо биякта туруп тургула дейт. Анан бир 15 метрде эме турат, организатор, анан ведущий. Ведущий келип айтып атат, эми жаш группа азыр көп радиолордо азыр хит парадта жаңырып атат ырлары, принцесса, спасти любовь деген 3 саат мурун эле жазылган ырлар болчу да, андачы. Тигиде ишене алган да. Чын эле, анда чыгарыш керек болот. Эл билет, тааныйт. Ваших интересах деп койгон да, дагычы. Мейли деп, мейли чыгарабыз конечно деп. Эми сиздердин назарыңыздарда эң таанылуу, популярдуу группа Delmar десе да, эл дагы кол чаап, овация болуп кетет го. Ошондо чыгып, аябай ошону элесте аябай мындай алган, так калтырган да. Эмне болуп эле мынтип бир башкача чыгышат, машинасынан ушуну даярдашат турбайбы? Кеттин бардыгы продюсер. Секреттин баарын айтып койдум, Болгон режиссер, продюсерлер ушунча айтып турбайбы көрсө? Түшүнүктүү. Жакшы нерсесин билем. 3 саат жазылгандан кийин мына ушундай окуя болгон экен, андан кийин эң сонун аз бизге дагы бир чыгарма аткарып бериңиз. Башка англис тилинде, англис тилинде болсун да. Аябай популярдуу азыр Эд Ширен деген артист бар, ошонун чыгармачылыгы аябай жагат мага. Ошонун бир Shape of You деген ыры бар. The club is the best place to find love, so the bar is where I go. Me and my friends at the table do shots, drinking fast and we talk slow.
Come on, start up a conversation with just me. Trust me, I'll give it a chance. Now I took my hand, step and I met in the jukebox, and then we started dance. Now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Coming down from my lead, I may be crazy, dumb and busy, boy. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming down from my lead, coming down from my lead. Oh, oh, oh. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Yeah. Though my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Эй, Бали, баракелде, Рахмат. great деп қоялы. Сонын, албетте баяғы айтқан сөзіңіз жөн ғана сөз емес, шындығында аны баяғы қимыл әрекетменен өзіңіз талантыңызбен тастықтадыңыз. Өзгеше бір қызықты маек қылып бердіңіз. Бұға чейин бізге келген ырчылар жөн ғана орыс тілінде, қырғыз тілінде ырдап кете тұрған болса, сіз бір қанша тілде ырдап бердіңіз. Чоң рахмат. Биздин үйүбүздү көрүп алдыңыз, эми келип туруңуз баттан. Ооба. Андан Чай кийин берсеңизде бир Азыр машин коюп чыккандан кийин биз тамакты беребиз. андан кийин Чоң рахмат келгениңиз үчүн. баягы алдыга койгон пландар, анан мына эртең бүрсүнү чыгара турган нежная процессин күтөбүз анда. Кудай буйрса. Сизге чоң рахмат айтабыз. Ооба, бүгүн бизде конокто Delmar тобунун жетекчиси, жеке ырчы Азат Раимбердиев болду. Биз болсо таң маанайда уланталы. Кеттик алдыга.